Бишкек шаарында милициянын көчмө кабылдамасынын түзүлгөндүгүнүн 10 жылдыгына арналган конференция болуп өттү. Бул кызмат алыскы аймактарга отурукташкан эл арасын кыдырып, арыз даттанууларды кабыл алып, жеринде тургундардын көйгөйлөрүн чечүү жана тиешелүү кызматтарга жеткирүү иштерин жүргүзүп келет. Милициянын көчмө кызматы кылмыштуулуктун жана мыйзам бузуулардын алдын алууда жакшы жыйынтык көрсөткөн. 2011 жылдан бери Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму кызматтын ишмердүүлүгү үчүн 39 унаа тапшырган. Дагы 10 автотранспорт Ички иштер министрлигинин каражатына камсыздалган. Ушул күндө өлкө боюнча 49 көчмө кабылдама иштейт. Атайын унаалар радио байланыш, жумушчу столдор, видео камера, компьютер жана иштин жүрүшүн түз алып көрсөткөн GPS менен жабдылган. Я думаю, что это будет для нас очень важным, знаменательным событием. Бул Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси Кыргызстанда ишке ашырган маанилүү долбоорлорунун бири. Милициянын көчмө кабылдамасы алыскы аймактардагы калктуу конуштарды кыдырып, коомдогу тартипти сактоодогу ролу чоң. Көптөгөн жөнөкөй жарандардын арыз муңу чечилип жатат. Биз долбоордун өнүгүшүнө кызыктарбыз. Азыр дүйнө жүзү боюнча үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү жүрүп жатат. Бул кызматтын дагы жардамы тиет деген үмүттөбүз. Ошондой эле пандемияда коронавирус менен күрөшүүдө көчмө кызмат чоң салым кошо алды.